Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Кимде-ким далил менен маселе сурагысы келсе, мага келсе, мени китепканама киргизип, ошол жерден көрсөтүп алып, көзүңө үмүтүп көрсөтөм, окуп аласың же окушту билбесең окуп берем. Биздин айылда жума күнү 2 мечитте тең жума окулат, ушул туурабы 2 мечиттин аралыгы жакын эле дейт. Негизи пайгамбарыбыз алейхиссалам убагында бир эле мечит намаз окулган да. 2 мечитте намаз окуган бул өтө жакшы эмес. Жума менен жамааттын айырмасы болуш керек да. Анан барып мечиттер бөлүнүп калат. Паланчалардын мечити, күнчүлөрдүн мечити деп. Ошон үчүн колуңардан келсе, бир айыл бир мечитте окуган жакшыраак болот. Анан эми батпай калып башка болсо, кеңейткенге аракет кылыш керек. Кеңейткенден чоң окуганга аракет кылган албетте жакшы болот. Бир айылда 2 жума окуган бул уят, ыңгайсыздык маселе. Ыңгайсыздык маселе. Дарылыкка эшектин сүтүн ичсе болобу дейт. Негизи эшектин сүтү арам, күчү адал, баарыбыз билебиз. Бирок башка дары жок болсо, же дары болуп андан натыйжа бербей атса, же бар болуп алыста болуп, же жакында болсо кымбат болсо, элдер ошол дары деп айтса ичсе болот. Айыкканга чейин. Аны айыккандар деле иче берейин десе болбойт. Ол кымыз болбойт андан. Жаңы төрөлгөн балага прививка уколун сайса болобу, жесе болбойбу дейт. Же болбойбу дейт. Прививка Кыргызстанда укуктуу бизде. Ким каалаган, ким каалаган албайт. Милдеттүү эмес. Мыйзам боюнча. Азыр дагы жаңы мыйзамдын долбоору каралып атат, бирок азыркы учурда ошондой. Мен өзүм балдарым албайт элем. Бирок кээ бирлер алат, каалагандар бар экен. Бул боюнча мен сөзүм зарыл эмес, анткени интернетке кирип туруп прививка жазсаңар, аябай көп маалымат чыгат. Маалымат. Аракты кое албай жатат, эч кимди укпайт. Аябай арак ичип жатат, эмне кылаарын билбей калышат. Бир суроо берди бир киши, сүрөтүн алып барып, сүрөт апаргандын бардыгы молдо эмес. Сүрөт апарса эле бакшыга барган болот. Сүрөтүн апке окуп берем дейт го. Молдо сүрөткө дам салбайт. Молдого живой объект керек. Алыстан онлайн режим дам салынбайт. Ошол сыяктуу сүрөт алып кел дегендер болбойт, жок бизде. Ол бакшы, не то, ого барбаш керек. Ол кайра тагдырыңы бузуп, айнытат. Муну даватка чыгарып бериш керек, болду. Канчалагандар келет, эптеп кармап салып беребиз, кайра киргенде сонун киши болуп калат. Ошо. Даватка чыгарып бериш керек, болду. Даватка чыгайын десем ата-энем каршы болот, эмне кылайын дейт. Эгерде сиз үй бүлөңүз бөлүнгөн чоң адам болуп калган болсоңуз, анда уруксат сурабайсыз, өзүңүз каалаган ишти кыла бересиз. Бирок ата-энеңиздин колунда аркасында бар экенби? Макул, бияка. Ата-эненин колунда болуп, балагатка чыга элек болуп, же балагатка болсо ата-энеден бөлүнө элек болсоңуз, уруксат сураш керек сөзсүз түрдө. Анан эгер уруксат бербесе, кошомат кылыш керек. Кызмат кылып, байнага аркасын чишип берип, тырмактарын алып берип, айт дегенде чуркап, ушинтип кызмат кылып, ата-энеге кошомат кылган бул сыймык да. Жагыныш керек. Илгери бешбит ала турган болгондо иштердин баарын кылып каласың, уйларды жайга, чөптөрдү чал, огородторду суугарып, богун чыгарып тезектерин ушинтип каласың го. Же кыздар да ушундай вечерге бара турган болсо, иштердин уйларды саап, сүттөрдү тартып, бардыгын бүтүп, тамакты бышырып койгон. Обедте эле бышырган ужундучу, апа вечерге барып келейин, же кино барып, илгери ушундай эле. Эндиски киного келсе апа жөнөтпөйт, жибербейт, 20 тыйын бербейт да. Иштин баарын бүтүрүп отурасың, киного барып келейин. Уйду киргиз, уй кирген, чөп салган, сууга бүтүп калган. Макул анда бар дейт. Ошол сыяктуу болуп, ата-энеге кошомат кылсаң, макул бар дейт турган болуп калганда, анан бара бере турган болосуң да. Аркасы кандай экен? Ошол эле жооп эмес. Түшүнүктүү. Ооз ачкандан кийин даарат алып, ооз жапканда даарат албай койсо болобу дейт. Ооз ачып жапканга даараттын гусулдун тиешеси жок. Ооз ачып жапканга даарат гусулдун тиешеси жок. Ачыла берет, жабыла берет. Даарат Куран окуганга, намаз окуганга, гусул намаз окуганга, мечитке киргенге керек болот. Эгер түшүнбөсөңөр кол көтөрүп сурагыл ушул жерде, анан чубак ажы мынтип айткан экен да, өзүнчө жомок айтып алып жүрө бербе. Эркектин үй бүлөсүнө болгон милдеттери жөнүндө аялдын акысы
Kүйөөм өзүн аябай жакшы көрөт, өзүнөн машинесинен аябайт. Оорусам көңүл бурбайт, кийим алып бербейт. Анан башкаларга суктанат. Мен үйдө балдарым менен иштебеймин. Бир акылман айтыптыр, сулуу аял жок дейт. Сулуу эмес аял жок, аялдардын бардыгы сулуу дейт. Болгону сулуулугуна кам көрүлбөй калган аялдар болот дейт да. Аялдардын бар сулуу кылып жараткан. Күйөөсү атыр самын алып бербесе, шампунь алып бербесе, түзүк кийим алып бербесе, аялын карабаса, аял сулуу эмес болуп калат да. Ар бир аял табиятынан сулуу. Болгону финансирование болбой калган аялдар бар деп айтышат да. Ошон үчүн аялдарга кам көрүш керек. Эркектин акысы, милдети, аялдын акысы, аялды кийим кечек менен, тамак аш менен камсыз кылыш керек болот. Ошол аялды алгандан кийин ошол аялдын көңүлүн көтөрүш керек болот. Аны канаттуудан сактап, кактырбай, тумшуктууга чокутпай караш керек болот. Анын көңүлүн өстүрүш керек болот. Пайгамбар алейхиссалам бир күнү жанагы солдаттар кылыч чабыш ойношуп атты эле. Анан Айша энебиз көргүсү келди, эми көрөт, адам көргүсү келет. Анан келип дейт, пайгамбар алейхис аркасына туруп, анан ушул жерден башымды чыгарып алып көрдүм дейт да. Пайгамбарга таянып алганда ушул жерден башын чыгарып алып карап отурду. Көрүп, анан пайгамбар качан мен чарчап көрбөй калганда, анан пайгамбар кетти дейт. Болбосо иши бар эле, бирок аялым көрүп алсын дейт. Анан кээде пайгамбар аялга жарышат эле, чуркап. Башында Айша эне жашыраак кезде ары карай элем озуп кетет элем дейт. Анан кийин кичине эт байлап калганда мен калып калдым, пайгамбар озуп кетти эле, пайгамбар бирге бир болдубу деп тамашалап айтат болчу дейт да. Ошон үчүн аялдарга маани бериш керек болот. Өзүңө кантип карасаң, аялдарга ошондой караш керек болот. Өзүң жегенди жедир, өзүң ичкенди ичир, урматтуу бир тууганым. Өзүңө жаңа ботинка алдың, мага да ботинка алып бер деген сөз. Көйнөк алдың, мага да көйнөк алып бер деген сөз. Ал сени карап олтурат. Ошон үчүн сага байланган кыяматта жанага жооп бересиң. Жахава дейт, жахаванын күбөлөрү бул жамаат сырттан келген, мусулманчылыкка тиешеси жок, мусулман эмес, ага кирбеш керек. Урматтуу бир туугандар, капыр динден чыгат деген сөз, мусулман эмес жамаат. Жахаванын күбөлөрү деп Куран деп сүйлөсөлөр барбагыла. Буларды Егова дейт. Еговалар кыргызча жахава болуп алган. Орозо киши даарат алып атып суу жутуп алса, орозосу кандай болот, бузулабы? Эгер орозо экени эсинен чыгып калып кирип кетсе бузулбайт. Орозо экенин билип туруп кирип кетсе бузулат, бир күн тутуп берет кийин. Ошого арга дегенде аспанды карап алып, карга деп кечке ай караган теке деп тура бербеш керек. Этиятыраак болуп тарат алыш керек. Тарат алганда бузулат. Бирок бузулуп калды деп көчөгө чыгып манты жебейт. Орозо күндө улап кете берет дагы, кийин бир күн тутуп берет. Дасторкон жайылганды, дасторконду атта өтүлүп атат кандай болот дейт. Негизи дасторкон деген касиеттүү буюм эмес, ал деген кездеме, ушул дасторкон да. Нан түшүп кетпесин деген сөз. Ошондой. Бирок бизде адеп болуп калган дасторкон тебелебеген. Ошон үчүн тебелебеген аракет кылышыбыз керек. Өтөтүк дасторкон жийип туруп басышыбыз керек. Дасторкондон тебелеп өтүп анан менин масым таза деп, бирок масыңын түбүгө кирип болушу мүмкүн, адам жийиркениши мүмкүн. Мисалы үчүн мен жийиркенем, бирөө келип басып өтүп кетсен, ошого нан коюп алып, анан сылап, ошого мынтип жей берсең, ыңгайсыз болот да. Дасторконду касиеттүү кылып албаш керек. Дасторкон бир буюм. Бирок эмне үчүн коюлат? Тамак таза турсун, түшүп кетпесин деген сөз да. Анан бизде тарат бар деп, тарат бутуңда бар, масың тараты болуп эле. Анан масы менен тебелеп ушинтип өтүп кетип тебелеп барып анан кийин наракка чыгып алат. Бул кичине этикага туура келбейт да. Мисалы үчүн арабтар бар, тамак жегенде мындай кылып жейт. Тамакты мынтип силкип жейт да, чачылып бир тооктой отурган болуп калат. Эми жей бересиң, бирок культура туура келбейт, адеп жок. Тамак деген культурный болуш, чачылбаш керек, башка болуш керек. Бирөө тамак жейт, шалп деп, ой, угулуп турат бардыгы. Концерт болуп бияктачы. Үн чыгарбай жеш керек, мисалы үчүн, чынбы? Тамак жеп бирөө чышкырып, мичкып, андай болбойт, культурный болуш керек да. Демек, динде боло берет дейт эмес динде. Илгери бир чоң алым айтылат, китебинде келет да. Кант тамак сакал чоң экен да, тамак жегенде колу менен биринчи сакалын кармап туруп, анан тамак салат эле дейт. Эмнеге? Салып аткан сакал чоң болсо, сакалдын баары сакал тамак жебейт да. Сакал деген крем же, жакшынага бир нерсе. Ошондой кылат эле дейт. Бисмилла дегенде сол колу менен ушинтип сакалын кармайт эле дейт. Чоң сакал экен аябай. Анан тамагын оозуна салат эле. Ушунчалык деңгээлде маданияттуу болушат эле булар дейт. Биздикилер жегенде сакалың, мурдуң, кашың, колтуктарыңан бе тамак жеп бүткөндөн кийин. Аял киши талаага чыгып бойлagaч иштесе болобу? Кээ бирлер айтышат,
аял иштесе арам деп Алла ыраазы болсун дейт. Муктаждыкка жараша. Муктаждыкка жараша аял киши да талакка чыгып иштесе болот. Эгер муктаждык болбаса, бирок шарият боюнча кийим менен күндүз анан түндө чыгып кетип саат 1де келе турган болбойт да. Шамга чейин келип калыш керек болот. Күндүз иштесе болот. Анан колдон келсе анда күйөөсү бала чакасы менен чогуу иштеген жакшы болот. Апалар иштеген бардыгы. Ахил байт жөнүндө кимдерди айтат? Ош жөнүндө окуя болгон Ахил байтка кимдер кирет? Рахма Сокултан мики суроо берип жатат телефон менен дейт. Ахлул байт деген бул пайгамбар тукумдары деген сөз. Пайгамбарыбыздын Хасан Хусейн небересинен тарагандардын баары Ахлул байт болуп эсептелет. Мусулман болсо баш үстүнө мусулман эмес болуп калгандары болушу мүмкүн. Имандан чыгып кеткендер, алар иман жок, бирок эгер ушундай болуп кетсе, аны урматталбайт деген сөз да. Ахлул байт мусулман болсо урматка ээ болот деген сөз, урматтуу бир тууганым. Ахлул байт иншалла башка динге өтпөйт. Бирок кээ бир адамдар келет, биз пайгамбар тукумунанбыз дейт, фасык болуп калгандар бар да. Арак ичет, намаз окубайт, ал урматка татыктуу эмес болуп калат. Ахлул байт татыктуу урматка Ахлул байттин кадыры менен жүрсө. Пайгамбар тукумдары деген сөз. Дамылла орозодо кары орозого күчү жетпей калса фидия берүүчү адамдын бир күнүнө фидиянын өлчөмү канча? Бир аксакал 99га чыгып орозо кармай албай калды. Карыган себептен орозо кармай албай калды, намаз окуй албай калды деген ушундай болуп калса, булар ар бир окулбай калган намаз үчүн, ар бир тутулбай калган орозо үчүн фидия берет. Фидия зекет өлчөмүнчө. Орозо битир өлчөмүнчө. Мисалы үчүн орозо кармай албай калды, 4 күн 5 күн өлүп калды анан. Ошол 5 күнү фидиясын берет деген сөз. Анан 30га чыгып билеңдеп кетип аткан жигит авария болуп өлүп калса фидия жок. Ал окуш керек болчу да. Бул карлык себеби эмес. Жана айкыз оору менен ооруп калгандар да орозо кармай албай калса, күнүнө күн фидия берет, өлчөмү орозо битир өлчөмүнчө. Алмага алмурутту же ашпурутту алмага кыйыштырса болобу? Зыяны тийбейт. 40 отун кыла берсең деле зыяны тийбегендей эле кеп. Ошонун сорту бузулуп калат. Дүйнөнүн баары сорту бузуп бербейсиң да. Ошого кыйыштырган зыяны тийбейт, урматтуу бир тууганым. Зыяны тийбейт. Ашкабакка бадаран же анделекти кыйыштырса болобу? Зыяны тийбейт. Кээ бир молдокелер болот десе, кээ бирлери молдок. Мен ошо болот дегендер тарабындамын да. Асырдан кийин Куран окуса зыян азаят экен. Окуса болобу же болбой, ошол туурабы? Асырдан кийин Куран окуса болбойт деген бул чисто материалдык эле маселе. Кандайча? Асырдан кийин шамга чейин күн батып бара берет да, Утур күн батып барып азаят, шамга күн батып кетет да. Анан асырдан адам намаз окуп аткан, Куран окуп аткан болсо, китепти окуп аткан болсо, анда шамга жакын калганда чырак жагыш керек болот. Бирок күн бата элек. Ошон үчүн чырак жаксаң ысырап. Өчүрүп койсоң карай элеп кетти. Ошон үчүн шамдан кийин чырак жак, бирөтөлө жарык болуп окуйт да. Ошого асырдан шамга чейин китеп карабасын деген сөз, ошол свет ысырап болбосун, май ысырап болбосун деп ошого окулунбай калган. Болбосом зыяны тийбейт, окуса боло берет. Намаз окуймун, бирок сериалдарды калтырбай көрөмүн, болобу дейт. Сериал эгерде акыл эсти өстүрө турган, Эртугрул сыяктуу тарых үйрөтө турган, туура сабак ала турган болсо, анда болот. Намазды калтырбаса, иштен калтырбаса, күнүгө 5-10 мүнөт боло берет. Анан бирок уят сериал болсо, бул болбойт. Анан кээ бир сериалдарда зорго эле бир эшик ачылат, жабылбайт да. Кийинки серияда жабыла турган, аны көрүп, мисалы илгери Просто Мария деген болот эле. Ошол сериалдар неге чыккан билесиңерби? Сериалдар чыккан себеби ошондо эстер бузулуп барып, адамдарда айлык жок, башка жок, иштен келсе аялы башта оорутат, ошентип отуруп, адамдарды алаксыз үчүн ошол иштен келип эрди катын урса турган учурда коюлган кинолор эле да. Просто Марияда ушундай да, бир серияда эшик ачылат, эшик экинчи серияда турго жабылат да. Ушундай кинолор да. Аны кимге кереги бар? Өзү карап көрсөң, биздин өзү парламентти карасаң жакшы кино, мисалы үчүн, депутаттарды, же биздин өзү жашоо жакшы кино, урматтуу бир тууганым. Чыгып живой кинолорду даватка чыгып барып кыдырып келсең, кандай соны кинону көрөсүң, мисалы үчүн. Кандай жакшы нерсени көрөсүң? Пайда. Кинодо алдайт сени, урматтуу бир тууганым. Жашоо ушундай деп туруп, ошол кинонун түшүнөсүң дагы, жашоого киргенде алданып каласың да.
А жерде адамдарды азгыраттагы жашоодо болбогон нерсени жашоодо ушундай бар деп көрсөтүп коет. Эмнеге адамдарды алаксытканы, адамдарды азгырганы. Ошон үчүн тарыхый кино болсо көрсө бир жөн, уяты жок болсо, а болбосо көрүштүн кереги жок, кажети дагы жок. Кубулжу сай айылы чүй токмок, суроо, жума, багымдат, куптан, тарави намаздарын микрофон менен айыл жаңыртып окуйбуз. Айыл эли кыжаалат болот. Фазилети туура же туура эмесин айтып койсоңуз дейт. Пайгамбарыбыздын убагында микрофон жок болчу да. Микрофон жок эле окуй беришкен. Ошого азандарга микрофон колдонуп, анан намаздарга колдонгондун кереги жок. Мисалы үчүн биздин мечитте намаздарды колдонбойбуз, микрофон ичинде гана мечиттин ичинде колдонобуз. А мечит сыртында колдонбойбуз. А бирок пайгамбар алейхиссалам азан айтканда азанды бийик айтканыңар айткыла деген да. Ошон үчүн демек азанга бийик айткан матлуб, ага микрофон колдонобуз. Анан намаздардын баарына колдонбойбуз, урматтуу бирде, ошол туурараак болот. Эми эл сиз түшүнгөндө анда ызчы кылбайт. Ошон үчүн ушундай. Балдар уктап атат, ойгонуп кетиши мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Ошон үчүн намаздарга микрофон мечиттин ичинде колдонуш керек дагы, анан азанга сыртка колдонсо жакшы болот. Айыл эли жылга сурашат. Фитир садаканы жылда беребиз. А силер айылдагы жетим жесирлерге жардам бербейсиңер дейт. Имамыбыз айтып турасак, жобу имамдын ишине кийилишпегиле дейт. Фазилети кандай? Жаратканын баарыбызды ыраазы болсун, сиз менен 4 айга дааватка даярбыз дейт. Орозо битирди, колдон келишинче молдок эмес, ошол тууган урук кембагал жардыга биринчи ошого бериш керек. Кимге бере турган таппай калсаң, кийин мечитке апарып бер деген сөз да. Муфтияттан жарыя болбойт, бизге бергиле деген. Мисалы үчүн менин мечитимде орозо битир кабыл албайбыз биз. Тууганың апарып бер. Бирок апарып берген орозо битирди алып кой десең албайт. Кыргыз ары жок болот кембагалы делечи. Неме? Үйүндө бир утам айран жок, уулун аты Жууратбек деген ошо кыргызда. Ошо ага орозо битир деп айтпайсың, ага майрамдык деп бер. Орозо битирди чогулт, жардыңы таптагы майрамдык. Белек деп апарып берсең, ал кабыл кылат, сен ниетиңде орозо битирге өтө берет. Ал орозо битирди кембагалга бериш керек экен. Сен кембагал жарыган эмессиң го. Ал десең ал албайт да. Антип берип ага сенчи, ошентип бериш керек. Масбук 4 рекет парыздын 3-чү рекетинде кошулса, имамдын каада акыры масбукка каада улоо өтөбү же калган жок болуп окуйбу дейт. Жок, каада улоо өтпөйт. Өзүнүн каадасын окуйт, өзүнүн каадасына отурат. Имамдын такбир улоосу барбы? Имам кайсы убакта такбир улоого жетишет? Имамдын такбир улоосу жок, имам буйруганда такбир улоосу болот, имамдын өзү такбир улоо. Ошо такбир улоо деген биринчи такбирге жетишүү. Кече мен окатка барсам бирөөнү байкап калдым. Имамдан мурда кулак кагып алып атат да. Имам Аллаху акбар дейт го. Сен дагы Аллаху акбар дейсиң. Имам Аллаху акбар деген сөзгө сен Аллах деген сөзүң туш келиш керек да. Имам Аллаху акбар дегенде сен имам акбар деген экинчи сөзүндө сенин биринчи сөзүң туш келсе, ошол такбир улоо болот. Анан бирөө имамдан мурда эле кулак кагып даярдан окуй берет экен. Мен карап туруп имам баштай элек, имам даярдан ушинтип деп туруп атат, бул кулак кагып байлап туруп алды. Анан кийин имам байлады кулакты, белди, колду. Өтпөйт намаз, имам уюбаган болуп калат да, кандай эми ушу болбойт да. Арзан автомашиналарды сатып алып, кайра аябай кымбат бага сатсак кандай дейсиз дейт. Өзүң билесиң, өтүүңү төргүлесиң. Машинени канчага кааласаң аласың, ушунча сата бересиң. Болгону айыбын айтпа. Кытайский машинени Англиядан келди деп айтпайсың да. Урулуп, өзүлүп, авария болгон, түздөп туруп, урулган эмес деп айтпайсың. Сапатын, сыпатын алдабай айтып туруп, каалаган багын кое бер. Элге келесо эмес, азыр келесо жок, бардыгы компьютерден ашып келсе $500 алданышы мүмкүн, болсо алданбайт деле. Сен $1000 машинең $5000 десең, базардын баарына $1000 албайт да сенекен. Жакшы экен, өтүп кете берет. Орозону 5 күн кармап,
Андан кийин ден соолукка байланыштуу оозумду ачкам. Бул кандай болот? Сизге Аллах ыраазы болсун дейт. Ошо 5 күндөн кутуласыз, калгандан тутуласыз, кармап бересиз эгер ооруп аткан болсоңуз. Бирөөлөр айтат, орозодо башында 3 күн, ортосунда 3 күн, этегинде 3 күн кармаса болобу дейт. Мен айттым, болот, анан дагы кошуш керек. Башында 7 күн, ортосунда 7 күн, этегинде 7 күн. Суроо мындай да, бирөөдөн 10 сом карызсын. 10 сом карызсын. 10 сом карызмын ошого 1 сом берип койсом болобу дейт. Болот 9 сом калат да, калган 9 сом да бериш керек деген сөз да. Bir жака кетип баратып, күйөөмдөн суранып, кайненемден сурабай чыгып кетсе күнөөбү дейт. Өзү кайненеден сурабайт, күйөөдөн сурайт. Бирок кайненеден сурабай койсоң, кыяматта күнөө болбогон менен бул жерде өлүп кутулушуң керек. Ошон үчүн кайненеден көбүрөөк сураш керек бу жерде. Күйөөдөн сурабасаң акыреттин азабы, кайненеден сурасаң дүйнөнүн азабы келет да. Ошон үчүн сураш керек. Мен сизге суроом бар эле. Күйөөсүнүн ар дайым кызматын кылса, ар бир сөзүн таштабай аткарса, бирок күйөөсү ар дайым тозоку болгур десе анда кандай болот? Тозокто күйөөбү? Жок, күйбөйт. Анткени бир адам бир капырды, капыр десе, ошол бир адамды капыр десе, ошол адам капыр эмес, өзүнө кайтып келет дейт да. Бирөөнү тозоку деп айтты, ал тозок эмес болсо, өзүң тозоку деген сөз келип чыгат да. Менде бир кызык окуя болгон. Аялы менен күйөө урушуп кетти, анан мага келди. Анан не десем күйөө талак берем аялы. Мен айттым, неге десем, мен акмак деп айтты дейт. Мен айттым, күйөөсүнө сен да аялга акмак деп айт десем, акмак деп айтты. Эми кеткиле болдуңар, бир болдуңар дедим. Акмак деп кошо ажырашыш керек эми ошого. Дозоку деп өзүн дозоку деп коюш керек болду. Дебесем да дозоку боло берет турган болот да. Таңга жашоо эмнеге кыйын кылыш керек? Биздин айылга дуа кылып коюңузчу, илимдүү, билимдүү имам насип этсин дейт. Айылга, бардык айылдарга, элибизге, журтубузга, мамлекетибизге илимдүү алымдарды, илимдүү молдекелерди, илимдүү мектепте мугалимдерди, илимдүү башкаруучуларды Кудайым берген болсун. Адам баласы өлгөндө мал союш керекпи, жана канча күн кармаш керек? Эгер ошол өлүк кайра тирилип кете турган болсо, тирилгенге чейин кармаш керек. Эгер тирилбей турган болсо, тезирээк көмүш керек. Кыргыз жак сөз бар. Өлгөндүн жазасы көмгөн деген. Эми көмүш керек аны алып алып. Анан ыйлай бер жатып алып кечке. Аны 3 күн сасытып, андан жит чыгат койлуктан. Ошол тиштер түшүрөт. Эң зыяндуу. Мазарын жашаган болбойт. Билесиңер, анткени өлүктөн чыккан жит зыяндуу болот да. Ошого шарият ысыгында көм дейт. Дене тили катыйрыты көмүш керек дегени жит келбеш. Ал эмес шариятта өлүк життанып келсе жаназа буйрубайт. Жаназа окулбайт. Ошого өлүктү сактагандар эмне пайдасы бар? Тирилип кете турган болсо, же өлүк сатсаң сооп боло турган болсо бир жөн. Ана Москвадагы кызы келет экен. Москвадагы кыз 10 жылдан бери келелек. Тийген Азербайжанга күйөөгө тийип кеткен. 10 жылдан бери келелек. Өлгөн келбей эле койсун. Өлгөндө келип, өлүгүн көргөндө эмне кылып берет ал? Bir kilek konfet alып келгенге жараган эбе тирүүсүндө. Өлгөндө келип эмне кылып берет ал? Кереги жок. Ошоноко көмүш керек. Анан жанагыдай сойгон туура эмес. Эми аны адамдарга дин келсе, иман келсе, дават боло берсе тыйылат бардыгы. Мен жана айттым го, бирөөлөр бар, күнүгө гүлдү саат кайра солуп кала берет. А бирөө гүлдү эксе, бул гүлдөп. Ошон үчүн жанагыдай бидаттар жок кылыш үчүн адамдарга дин алып келиш керек. Диндин жакшылыгы менен келе турматтуу бир тууганым. Жума күнү бир намаз бар дейт, ошол намазды окусаң канча нафил намазга барабар дейт, ал кайсыл намаз дейт. Эми алдында айткан намаздары бар, көп андайлар, бирок сүннөт ушундай намаз келген эмес. Бул жанагы эме намаз айтып атат, таспих намаз айтып атат, менимче Аллаху алам. Ден соолукка байланыштуу орозо кармай албай калдым, кийин кармап берсем болот. Бирок ден соолукка байланыштуу деген кандай? Колуңа тикенек кирип кеттиби же чындап ооруп атасыңбы? Орозо кармасаң, ден соолугуң начарлап, олуттуу зыянга учурап кала турган болсоң, ошол оору болот. Анан кичине кулагың айры чагып кеткен болсо эле ошого ооруп калдың, орозо жабасаң, ал болбойт ал. Өзүң алдап атасың деген сөз. Bir үй bilen 3 уулу бар. Койлор, малдар чогуу багылат. Бирок малды 3кө бөлүп энчелеп койгонбуз. Малдын жалпы сан 60га жетип калды, ар бир баланыкы 20га жакын зекет кандай берилет?
Эгер мал энчиленип, кимдин малы кайсыл, кимдин уyu кайсы, сары уй менен кара уй болуп бөлүнсө, анда закет берилбейт. Бирок үчөөнүкү чогуу болуп, бир уй мунунуку деп айтылынбайт, бирок эс үчөө бир болуп шериктеш болгон болсо, анда буларга закет берилет. Карагыла, мал чогуу бакканда ар кимдин малынын башы анык болуп, сеники меники деп белгилүү болсо, анда ар ким өзүнүн малынан закет берет. Бирок болуп туруп 60 малыбыз бар, 60 уйдун үчөөбүздүкү деп. Бирок именно бул уй мунуку эмес, бирок жалпысы үчөөбүздүкү десе, андан закет берилет. Анткени уй 30га жеткен закет берилип баштайт да. А буларды 3кө бөлгөндө 20 болуп калса закет берилбейт деген сөз. Кредитке алган акчага ооз ачырса болобу дейт. Албетте болбойт. Болбойт. Арам жедирип эмне кыласың бирөөгө? Өзүң аз келгенсип. Бала төрөлгөндө акыя дейт. Акыя, бул акыя айтышканда. Акыя, менин атам башкарма деген акыя бул. Акыйнег айтышкан. Акыя эмес, акыйка. Бул жентек кыргызчасы. Бала төрөлгөндө, же кыз төрөлгөндө 7-күнү. Таппай калса 14-күнү. Болбосо 21-күнү кыз бала төрөлсө 1 кой союп, уул бала төрөлсө 2 кой союп, не кылат? Жентек акыйка берет. Этти 3кө бөлөт. Кааласа бөлбөй деле коет. Эди чакырып жеп алат болду. Сөйөктөрүн чогултуш керек экен, тиш тийгизбеш керек экен, сындырбаш керек деген сөздөр өтө күчтүү эмес. Жилик чакса деле боло берет. Маселе желиш керек. Мазарга көмүш керек, ошо сөйөк чогул жаназа окуш керек дегендер болбогон сөз. Китептерде келет, сөйөк чакпагыла, сындырбагыла деп. Бирок чучугун жеген кирип алсам эмне кыласың? Ошон үчүн сындырыла берет. Эчтеке болбойт ага. Эгерде бүтүн берген жакшы албетте. Анан итке салып бере сөйөктөрүн болду ошо. Кыздар менен балдар тең эмеспи? Эмнеге кыздарга 1 кой, балдарга 2 кой деп аялдар сурагысы келип атат биякта. Экинчи койду кийинге тийгенде берет. Кыз той деп ошондо. Орозо айтканча күн болот. Курбан айтканча күн, орозо айт 1 күн болот. Курбан айт 4 күн болот. Айт күндө 3 күн андан кийин. Ушундай. Мастурат намаз окуйт. Намаз толук билгендиктен өзү окуш керекпи же чогуу окуй берсе болобу дейт. Эгер эркек мечитте окуш керек, аял үйдө окуйт намазды. Анан кокус мечиттен кеч калып, иштен келип калып аял окуй элек болсо, анда чогуу окусаңар жакшы болот. Бирок сиздин Кураныңыз аялдыкынан тууралаак болуш керек. Анан аял молдодон сабак алган, таалим алган, анан сиздики кыргызча окуган болсоңуз, анда имам өтпөйт, сиздики ар ким өзү окуш керек болот. Ушундай да күйөөнүн намазы чала болот бирөөнүкү. Алхамдунун жарым зурга окуйт. Анан аркы кары болуп кетсе, анда ар ким өзү окуйт. Биздин айылда 3 мечиттен азан айтып ошол туура, туп туура. Баткенге Кайыс деген бир араб барып калыптыр. Баткен эл диндар эл билесиңер. Bir ayda 9 meçit var eken. Кичине айылда. Анан эртең менен турсам дейт, 9 мечиттен азан чыгып атат дейт. Мен Ярданиялык экен да, үйүмө баргандай сезим биринчи жолу келип, 3 жыл жүрдүм Кыргызстанда дейт да. Көрсө биздин айыл ошондой эле, 9 мечит бар эле, 9 жерден чыкканда бөлөкчө нур болуп кетет эле дейт да. Ыйладым дейт. Ыйлап атам, жанымдагылар эмне ыйлайсың, тур эмне ыйлайсың дейт. Мен үйүмө келип калдым деп ыйладым дейт. Көрсө Баткенге барыптыр. Азан жакшы го. Азан айтылган жерден шайтан качат. Ошого үйдө азан айтып турсаң, шайтан качып турат да. Үйгө шайтан кирип ал жерде картын урушуп атат, береке жок, башка жок, азан айтылыш керек, сонун болот. Азан айтканда шашып, эштер ачка терезелердин бардыгын. Азан кирсин үйгө деш керек. Шайтан качып кетет, урматтуу бир тууганым. Менин баламдын аты Алим. Алим десем Аллахтын 20-чысымы экен. Мен аны өзгөртүшүм керекпи же калтырса болот? Абдул Алим деп айтыңыз. Абдул Алим. Абдул Алим. Же алым деп айтыңыз. Алым деген сөз бул, Алымбек. Алим эмес, алым десеңиз, анда алим деген болот да, илимдүү деген сөз боло берет. Алим Аллахтын сыпаты, бирок алим адамдын сыпаты. Ошого алым деп айтсаңыз жарай берет. Биз мал багабыз. Элдин малын дагы багабыз. Бир тамга басканда темир күйгүзүп басабыз. Кулакты кессе болобу, тамганы кандай басыш керек? Тамга баскандагы туура, эн салгандагы туура. Болгону кулактын жарымынан көбү кесилип кетпеш керек. Жарымынан аз жерин салыш керек, жоголуп кетпеш үчүн туура. Бул жөнүндө маселе
китептен унутам. Әл-Хадия әл-Алаия деген китепте бар. Әл-Хадия әл-Алаия. Малды биттесе кандай болот? Талап болуп жатабыз, жоопко. Биттеген болот. Биттеген деген эмне? Жанагыдай неме кылган деген сөз. Жок, кыргызчада бир аты бар, утутам азыр. Бычкан, бычуу. Малды бычкан дурус. Малды бычкан дурус, шарият жол берет. Адамды бычкан болбойт. Муну окуйлайык. Парыз намаз окулган жерден алдыда туруп азан айтса кандай болот? Жакшы болот. Айта берет азанды. Парыз намаз окубаса алдына туруп кандай болот? Ошо жерден айта берет, микрофон турган жерде айтат азанды. Микрофон кайда азан чөшөрдө болот? Микрофон жок болсо муну арага чыгып айтат. Мал базарда соода кылам, кандай соода кылышым керек дейт. Интернетке киресиз телефон менен Насаат медиадан ачсаңыз соода сатып китеби деген бөлүм бар. Ошол жерге айтып берген бардыгын. Кечки угас. Алым болууңузга канча убакыт кетти дейт. Аны алымдардан сураш керек, мен алым боло элекмин деп эсептейм өзүмү. Ошо болгондордон сураш керек. Бирок бир билгеним бар, адам өмүр бою окуйт. Эгерде бирөө өзүн алым деп сезип калса, алым боло элеги мына ошол. Дин жана салт кандай түшүнсө болот дейт. Дин жана салт. Дин Кудай тарабынан жиберилген мыйзамдардын тартиби. Адам ошо менен жашаса бактылуу болот. Ал эми салт деген адамдардын жашоо тартибинен пайда болгон тартиптер. Кээде ошол салттардын пайда болушуна дин дагы таасир этет, урматтуу бир тууганым. Мисалы үчүн Кыргыз элиндеги салттарды алып карай турган болсок, дээрлик 90% динибизге каршы келген жери жок. 10% жери бар, алак ачуу, мисалы үчүн, ачуу басар деген жерлер, булар болбойт. Алар салт деле эмес. Алар жаман жоруктар. Ошон үчүн кыргыздын нукура салттары биздин дин менен шайкеш келет. Анткени биз көп жылдан бери мусулман эл болгон үчүн биздин салттар динге ыңгайланышкан. Эгер салт туура түшүнсөк, анан салт деп туура эмес, жанагы адаттарды айтып алсак, бул туура эмес. Мисалы үчүн көчөдөн тааныбаган бир алып качып кетсең, бул салт эмес. Бул жаман жорук. Кыргызда алак ачуу деген түшүнүк болгон качан? Бала намазкан болуп, кыз намазкан болуп, жакшы болуп, аны ата-эне кайсарланып, кыздага бербейбиз деп бир жаман бир бирөөгө сатып аткан болсо, ошондо кыз өз тегине чыгам деп, анан ошол өзү ыраазы болуп турмушка чыкса, анан өзү кетип калды деген уяттагы ошого алып качып кетти айтышат, болсо өзү эле кетип калган, мен ошого тием деп элечи. Ошол алак ачуу. Анан алак ачуу ошо салт, биздеги бар салт. А бирок азыркы көчөдөн тааныбай, ушуну алып качам деп барып алып качып барып, ал арам, болбойт. Ачуу басар деген. Атасы өлүп калса ачуу басар арак алып келет, ачуу басар деп. Салт эмес бул, жок бизде. Орус менен келип калган нерсе. Бизде арак жок болчу Кыргызда. Арак жок болчу бизде. Кийин келди. Аларга арак жараша берет экен, арак ичсе орус бас болбойт экен да. Кыргыздын чочко болуп калат арак ичкенде. Биз даават кылып чакырсак, бир адамга Курандагы окуяларды айтсак, Манаста дагы бар дейт, көп окуяларды. Салт унутуп калдыңар дейт. Каада салт ыйыкпы же дин шарият ыйыкпы? Алла разы болсун дейт. Дин шарият ыйык, каада салт улук. Ыйык болгон дин шариаттыгы Кудайдан келгендиги үчүн. Кудайга таандык болгон үчүн ыйык. А каада салт туура болсо улук. Ал динге каршы келбейт, урматтуу бир тууган. Деги эле каада салт менен динди бири-бирине карама каршы койгон, бул же динди билбейт же каада салтты билбейт деген сөз. Мисалы үчүн Манас Семете Сейтекти окубай туруп эле Манастан сүйлөй бергендер көп да. Окуп деле көргөн эмес бир жери мисалы үчүн. Ошон үчүн Манасты да окушубуз керек, Куранды окушубуз керек. Манас биздин руханий байлыгыбыз. Анда көп нерсе бар, аны түшүнүшүбүз керек. Бирок бул динди кармаганга зыян берет. Мисалы үчүн мен чоң энем. Манас окутукчу эле мага. Намазын калтырбайт, намаз окутат. Bir günde bir bet okup berem. Bir bet okup bergenime bana bir rubl veret. İlgari mınday temirden sölköböylөр bolot. Bir rubl. Enem pensiyası 28 rubl bolçu da. Anam bir ayga 2 gün namaz okup berбей коет болчу. Pul жок болгон, жакча жок болгон үчүн. Pensiyası келсе дайыма жанына бара, эне манас угасты деп угам дейт. Анан окуп берем манастан. Bir bet okup berem. Bir sölköбөй берет. Дагы bir sölköбөй берет. 28 рубль бүткөндө окуп. Кийин айды кирип дагы окуп баштайм. Манас жак. Мен атым Чубак, билесиңерби? Иним аты Сыргак. Каяктан келген аттар булар? Ошо Манастан келген. Ошо Манасты билсе менчелик билет да, Манастан сүйлөгөндөрчү.
Ana эле ушундай силер араб кул болуп кеттиңер, арабташкан жерибиз жок. Бир теңирчи бар, айтпай эле коеюн. Экөө жолугушуу, мен калпак менен жүрөм. Калпак менен келдим. Топум дагы бар, калпак дагы бар. Өзү калпак топ менен кичилген, билесиңерби? Эмнеге калпак кирдебесин дейт да, калпак жуубайт, билесиңер. Анан топ менен кет мындай кылып. Ал кепка кийип алыптыр. Анан келип отурдук. Отургандан кийин сумкасын ачып калпак кийди. Унчукпадым. Анан бүттү. Калпагын чечип оякка салып кайра кепкасын кийди. Мен айттым, "Эй таксыр" дедим. "Баятан бери кыргыз дейсиң. Сенин сумкаң кыргыз экен, сен кыргыз эмес экен. Эмнеге?" дейт. "Сумкаң кийип турбайбы калпакты" дедим. "Менин кийген кийиммен бир айып тапчы" дедим. "Сен сакал коюпту." Мен айттым, "Сен сакалы жок бирөөнү таап берчи мага" дедим. "Филармонияга бар да кара биздин кыргыздын кыйындарынын бардыгын" дедим. "Бир эле бирөөнүн сакалы жок. Ким? Курманжан датка" дедим. Бардыгын сакалы бар экен. Эмне кылайын эми? Азыр эми сакалы жокту кырышкым келбейт мен. Болгон илгери салтты айтып атам да менчи. Чапан. Физкультурный кийген, манас элестетип көр, спортивка кийген. Эсеметейди дедим. Ушундай эле чепкен кийип жүргөн дедим. Менчелик кыргыз болсоң, рахмат сага дедим. Жетеден айтып бер десем, чоң атасына өтпөйт экен. Мен сага адам арес апарып коюшум мүмкүн дедим. Айтып отур, мисалы үчүн. Ошондой да. Дажжал чыгышы, бир адам дажжалбы, жахилят адамдарды дажжал дейби. Дажжал тууралуу сүйлөп коюң дейт. Дажжал, урматтуу бир тууганы, бул кыяматтын белгилеринин бири келет. Дажжал деген адам эмес, бирок адам сыяктуу болгон бир кудайдын махлугу. Анын бир көзү болот. Ал бир колунда тозок, бир колунда бейиш бар дейт. Адамдарга көп керемет көрсөтөт. Бол десе болуп калат, өрүк гүлдөп турса, мындай кылса өрүктөр бышып калат. Суу жок, минсе суу чыгып кетет. Адамдар ошо ээрчи берет да. Бул кандай? Бул кыямат болгондо чыныгы ыйманы барлар гана буга ишенбейт да. Ыйманы мындай болгондордун баардыгы Кудай ушул экен ээрчип кете берет. Маңдайында капыр деген жазуусу болот. 6 капыр деген жазуусу болот да. Ыйманы жоктор ошол Кудайды ээрчип кете берет. Дажжалдын тартибин билгендер башкалар, бул баягы дажжал экен дейт. Ал Мекке, Медина гана кире албайт. Калган жердин баарына кирет. Ыйманы барлар сакталат, ыйманы жоктор камалып калат. Арапа күнү орозо кармасак, Арапа күнү орозо болбойт деп айтышты дейт. Арафа күн орозо жакшы болот. Арафа өзү бир эле күн болот. Эртең курман айт деген Арафа күн болот да. Орозонун башында Арафа жок, Орду айттын башында Арафа жок. Арафа күн бир эле күн, курман айттан бир күн мурун болот. Ошол адам орозо кармаган сооп болот. 2 жылдык күнөө кечирилет. Ажыга баргандар ажылык кылып жүрсө, орозо кармаса жакшы, бирок чуркап отуруп, чарчап калып ажылык аткара албай калам десе, анда орозо кармабасын. Бирок орозого барбагандар Арафа күнү орозо кармаганы сооптуу болот. Суроода бар экен, көп илимдүүлөр амал кылбайт дейт. Илимдүү деп качан айтылат амал кылганда? Шарият боюнча билген илимин амал кылса, илимдүү деп билебиз. Эгер амал кылбаса, анын илими шайтанда деле илим болгон. Урматтуу татыктуу эмес болот. Илим алынып амал кылынса, алым деп айтылынат. Амал кылынбаса, алым деп айтылат. Мисалы үчүн, мына китепте илим бар. Китеп төргөтүң деп айтпайбыз го китепти. Амал кыла албайт да, китепте илим бар. Толтура илим бар китепте. Ошол сыяктуу илим алып амал кылбаса төргөтпөйт. Ал алым эмес. Ал бирөө. Орозо айт канчасында рахмат дейт, канчасы деп айтышты? Орозо айтты? 5 бар. Мектепте иман сабак келеби, статус катары дейт. Же кружок ачпайбы мектеп, аны мектептен сураш керек. Менин жашым 68 жашта. Кемпирим 63 жашта. Үйүм жок. 17 жылдан бери квартирада жашайм. Азыр көчөдө калдым. Участкам дагы жок. Бир палатка таап мүрзөдө жашасам, рухсат боло, ушуга жооп бериңиз дейт. Аны ошо мүрзөнүн чоңуна сураш керек да, менин мүрзөм эмес да ал. Айыл өкмөттөн сураш керек бар, башка деш керек, тартиби болуш керек. Анан бирөөгө бир нерсе берсең, дароо жок кылып коюп, кайра жокто отура бергендер дагы бар.
Ilgari bir tok jumurtqa tuğsa, günüge жылан жеп койсо, күндө tuğsam күндө жок, күндө жылан жеп коет деп кыйкырат. Анын сыңарында бирөөлөр бар, мүмкүнчүлүк болот, жок кыла берет, анан кайра эмне жокто отура бергендер бар да. Ошого кайрылыш керек, башка деш керек. Атайын ушундай бир фонддор бар, карайт иншалла. Birden Adam buldu. Hurmatlı bir tuğanlar, Allah razı olsun barınızlardan namaz olup kalıptır. Demin bu maksat suro'nun barını aytıp bite albayбыз. Ilimnin bar bir günde bütpeyt. Birok didar ganimat, ынтымак bolsok, jakşılık bolsok degen mesele. Anan hurmatlı bir tuğanlar, biz musulman elbiz. Oşon üçün bizni musulman el bolup, musulman boluşubuzga salım koşkon davat degen nerseni isten çıgarbaşыбыз gerek. Davatçı olçekten çıkıp ketken dağı bolboyt. Davatın tartibi menen, muftiyatın derecesi menen жүргөн bolsa, bul jakşı nerse, oşo nerse arkылуу biz musulman bolup kalıp atabız. Moldalarыбыз бар эле, бирок moldalar davat kılbay, только жаназа неке менен жүрүп алган үчүн элибиz musulman bolбой калды. Аны көрдүк урматтуу бир туугандар. Ошон үчүн ушул нерсеге маани бергиле колуңардан келишинче, бирок muftiyаттын тартибинен чыкпасын. Анан даватчымды ар ким келип ала бербесин. Kana kagazың барбы, рұқсатың барбы дешке эгерде көп күндүк болсо. Эгер 3 күндүк башка болсо, молдодон рұқсаты болуш керек. Анан молдо билбей туруп өзүнчө эле кирип алып кыдыра бергенге уруксат бербеш керек, арың урматтуу бир тууганым. Түшүнүктүүбү? Молдо билиш керек, молданы колдош керек. Анткени муфтияттан өз атайын колдонгон расмий түрдө бизде өзүбүздүн саясатыбыз бар, биздики Кыргызстандыкы. Ошон үчүн ошондон сыртка чыкпашыбыз керек, урматтуу бир туугандарым. Кудай таалам ынтымак, жакшылык берсин. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Kudayım omat bersin, iyilik bersin, dine güç kuvvet bersin. Elibizge tınççılık, amançılık, tokçuluk bersin. Kudayım şermende kılbasın. Jakşılarga şerik, jamanlardan alыс kılsın. Ovas, omat, tayvas tağlay versin. Kudayım öz algılım desin. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaben nar. Barыбыздын başыбызды koş çoğultup bergenге жардам берген өкмөтүбүзгө разылык билдиребиz. Кудай таалам ошол кишинин үй бүлөсүнө, урук тукумуна, эл журтуна, перзенттерине оомат жакшылык берсин. Ушул элде бардык ооматтуу жакшылык болсун. Кудайым биздин жүрөгүбүздө, көкүрөк көзөнүбүздө башка бир мусулманга деген жек көрүү, жаман көрүү болбосун. Мусулманчылыгыбызды башкаларга тилибиз менен, жашообуз менен, мамилебиз менен татында кагылып көрсөтүп бергенди Кудай таалам насип кылган болсун. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaben nar. Amin, amin, amin. Bir rahmetike ya Rahmanir Rahim.